Ушул мейманыбыз Германиядан бери өзүнүн Е34-ун айдап келиптир. Негизи ушул киши Борбордук Азияны ушул унаа менен кыдырып жүрүптүр. Атың ким? Кайсы өлкөдөн келдиң? Салам, менин атым Эммануэль. Мен Германиядан келдим. Таанышканыма кубанычтамын, Эммануэль. Кыргызстанга кош келипсиң. Ким болуп иштейсиң? Бул жакшы суроо. Мен көп жыл сатуучу болуп иштедим. Азырынча эс алууга чыктым. Чыгып дүйнөнү өзүмдүн эски BMW менен кыдырып жүрөм. Демек, саякатты Германиядан баштаптырсың. Канча жана кайсы өлкөлөрдү кыдырып келдиң? Бул деле жакшы суроо экен. Негизи азыр санап көрүшүм керек. Германиядан саякатты баштап, анан Чехия республикасына бардым. Ал жактан Польша, Словакия, Венгрия, Хорватия, Босния, Черногория, Сербия, Болгария, Греция, Туркия, Грузия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Кыргызстан, демек 17 өлкөлөр. Ошончо өлкөлөрдүн баардыгын кыдырып келдиңби? Кичине ойлонуп чыгыш керек болуп калды. Өзүм эч качан санаган эмесмин. Ал эми эң кызыктуу суроо, ушул BMW жөнүндө айтып берчи. Качан сатып алдың, анан эмнеге Е34? Бул унааны мен 2018-жылы сатып алгам. Негизи мен мындай кызыктуу эски унаа издеп жаткам. Анткени эски унааларды оңдош оңоюраак. Анан өзүм да унаалар жөнүндө көбүрөөк үйрөнөйүн дегем. Бир пенсионердин унаасы болгон. Башында абалы кичине начар болгон. Анан өзүм майда чүйдө жерлерин жасап чыктым. Негизи мен муну көпкө айдайын деп ойлогом. Бирок эми азыр эч саткым келбей эле. 525 бир? Жок, бул 520. Эски бирок сонун М20Б20 кыймылдаткычы 129 аттын күчү, эсимден чыкпаса 1990-жылга чейин чыгарылган кыймылдаткыч. Калпак менен башым ысып кетти. Салонго коюп коеюн кооздотуп. Мынакей. Кеттик. Ооба, бул 520 М20Б20 кыймылдаткычы. Келгиле, капотто ачып көрсөтөйүн. Окей. Саякатта жүрүп кичине чаң басып кетти. Мындай жакшы абалында экен, э? Саякатты баштаганга чейин ушул патрубкалардын баардыгын алмаштырып койгом жана суу насосун алмаштырып койгом. Жаңы радиатор сатып алышым керек, анткени жолдон тешилип кеткен. Бирок негизи мотор жакшы абалында. Унаанын түсү дельфин металлик экен. Туура, ооба, өтө сонун түс. Анткени түнчүндө кара болуп көрүнөт, күндүз күмүш түстө болуп көрүнөт. Ооба, түсү өзгөчө жакшы экен. Ошондо немец номерлеринде 2 жана 3 тамганы тандап алса болот дедиңби? Анан атайын BMW деген номерди сатып алдыңбы? Туура, Б дегени Берлинди билдирет. Мен Берлинде жашайм, ошондуктан биринчи тамга Б болуш керек. Биринчи турган тамганы тандап албайсың. М жана W деген тамгаларды өзүм тандап алдым. Бирок бул классика унаасы болгондуктан аягында H деген тамгасы болот. Салондун ичи велюр экен, э? Ооба, отургучтары ачык түстөгү кездемеден жасалган. Ысыкта өтө жакшы. Булгары ысыкта бир жериңе ысык тиет. Негизи башкаларга караганда топтому жөнөкөй. Жөнөкөй болгону менен саякатка чыкканда жолдон эч нерсе деле бузулбайт. Баш оору азыраак болот да. Салондун ичин бир көрбөйлүбү чогуу? Кеттик. 5 баскычтуу механика. Пятиступка. Салон кичине кирдеп кетти. Кечирип койгула. Ачык түстөгү салон күн тийгенде көп деле ысыбайт. Чатырында айнеги бар. Кол менен ачыш керек. Ар жакта дрифт болуп атат. Айдоочулар өтө күчтүү го бул жакта. Баардыгы завод окшойт, э? Радио өзүнүкүбү? Ооба, заводдон чыккан магнитофону. Мага бул унаалар өтө жагат. Анткени BMW'лерге жана жеке унааларга дал ушул 34төн кийин кызыгып баштадым. Атамдыкы дал ушундай 34 болчу. 520 механика, кара түстө. Анан ошол BMW'де көп жүрүп калып кызыгып баштадым. Ошол 34 атама да өзүмө да толтура жакшы эмоцияларды калтырып кетти. Булар дагы эле жагат мага. Ооба да. Унаа үй бүлөнүн мүчөсү болгону бул негизи өтө сонун. Кийинки суроом, пробег канча болуп калды? Азырынча бул унаа дээрлик 300 000 чакырым жүрдү. Негизи бул унааны жакшы караганда өмүр бою жүрө берет. Мен тааныштарым дал ушундай паук моторлору менен 700 000 чакырымдан ашып айдап жүрүшөт. Эң маанилүү нерсе майды убагында алмаштырыш керек. Анан суукта от алдырганда дароо эле газды тебип айдаш керек. Кичине моторду жылытып, анан айдаш керек. Ошондон кийин мотор жакшы эле жүрө берет. Ушуну да мен унааларды обзор кылганда дайыма катталуучуларга айтам. Эң негизгиси майды убагында алмаштырыш керек деп айтам. Албетте, айрыкча шаардын ичинде көп айдасаң.
Саякатты баштаганга чейин 34-тө кандай модификацияларды жасадың? Үстүндө тентти коюп турсуң. Андан тышкары дагы эмнелерди кылдың? Негизи көп деле эмес. Унаанын клиренсин кичине көтөрүп койгом. Жалпысынан арткы ходовкасы оригинал. Алдына болсо рестайлингден алынган ходовкасын орнотуп койгом. Ошондуктан алды кичине бийигирээк болуп калды. Андан тышкары унаанын астында мотордун защитасын коюп койдум. Болду окшойт. Борбордук Азияны кыдырыш үчүн ушул 34-түн клиренси жетеби? Эми мен Памир трассасын кыдырып келдим. Ошондуктан бул Е34 тесттен өттү деп ойлойм. Жолдордон абайлап айдашың керек. Жалпысынан менде клиренс менен эч кандай кыйынчылыктар болгон эмес. Жолдо Е34 канча жолу бузулду? Кайсыл учур эң кыйын болду? Бул өтө жеңил жана жакшы суроо. Ишенесиңби? Саякатты баштаганда биринчи 14 000 километрде бул Е34 эч бузулган эмес. Мен бир гана лампаларын алмаштырдым. Бирок бул норма окшойт. Анан 14 000 километрден кийин Памир шоссесинде Муңрап менен Кыргызстан ортосунда радиатор бузулду. Ошентип эптеп радиаторду оңдоп чыктык. Бир трубасы жарылыптыр. Анан ошол трубаны изоляция кылып койдук. Ошондуктан бул радиатордо бир трубасы жок деп койсок болот. Укмуш, чыныгы таң калтырчу нерсе. Албетте бул эч ким жок жерде болуп кетти. Ошондуктан кичине кыйыныраак болду. Бирок жалпысынан бул унааны мен ишенимдүү деп эсептейм. Германияга аман-эсен жетеми бузулбай? Рахмат. Саякатка кайсыл инструменттерди жана тетиктерди салып жүрөсүң? Албетте. Негизи мен сага анан көрсөтүп берем. Бирок менде чоң инструмент сала турган сандык бар. Ар кандай инструменттер бар. Анан өзүмө тамак агаш. Унага май, антифриз, домкрат бар. Колодкалар, ар кандай патрубкалар. Бир нерсе бузулса эптеп оңдоп койгонго. Ушундай саякатка чыкканда баардыгын иреттеп туруп чыгыш керек. Антпесе эч нерсе таппай нерв болосуң. Бул сандыкка мен инструменттерди салып койдум. Ичинде толтура инструменттер, анан майда чүйдө тетиктер. Азыр көрсөтүп берем. Мынакей, кичине иреттеп коюш керек бул жакты. Бирок керектүү эле нерселер бар. Астында 20 литрлик канистра бар. Кошумча бензинди ушул жерде сактайм. Артында майда чүйдө керектүү нерселер. Бул сандыкка мен ар кандай электроникалар салып койдум. Ноутбук, дрон, ар кандай кабелдер, наклейкалар. Артындагы сандыкка болсо тамак аш жасаганга керектүү нерселер бар. Аябай жакшы иреттеп коюп турсуң. Ооба, иреттебесе бардак болуп кетти. Негизи бул жарымы унаа үчүн, калган жарымы өзүм үчүн. Сенин Instagram баракчаңда унааны оңдоп жаткан сүрөттөрүңдү көрдүм. Негизи унааны жакшы эле оңдойсуңбу? Эми негизи баардыгы ошол унааны оңдой алат. Мен өзүм уста эмесмин. Менде китеп бар. Ошол китепте ал ушул унааны туура оңдогону үйрөтөт. Тейлөө инструкция китеби? Ооба, ошого окшош. Бирок баардыгын аябай жакшы түшүндүрөт. Интернет жок жерде ошол китеп аябай жардам берет. Оригинал тейлөө инструкция китеби болгондо аябай жакшы. Мен мисалы унаамды оңдойм десем, сөзсүз түрдө YouTube'га кирем. Албетте. Негизи бул унаанын артыкчылыгы мындай. Өзү бул 89-жылы чыгарылган да. Эски, анан баардык нерселер жөнөкөй. Оңдогону да оңой. Көп деле электроникасы жок. Ошондуктан бул унаа чоң саякатка өтө сонун вариант деп ойлойм. Албетте биздин тамактарыбыздын даамын таттым. Кайсы тамактардан ос тийдиң, анан кайсынысы эң көп жакты? Кыргызстанга экинчи жолу келдим. Келген сайын лагман жейм. Лагман өтө даамдуу мен үчүн. Дагы башка халал тамактарды да өстөйп көрдүм. Бирок аттарын унутуп калдым. Бирөөсү мисалы курулган эт менен жашылчалар. Бир темир тамактын үстүндө болчу. Жаровня жөнүндө айтып жатасыңбы? Жаровня, ооба, ошол жаровня өтө сонун экен. Беш бармак жеп көрдүңбү? Ооба. Жылкынын этин жеп көрдүңбү? Жок, ос тийген эмесмин. Вегетарианецсиңби? Жылкынын эти өтө жакшы, жеп көрүшүң керек. Бул сызыктары заводдон ушундайбы? Булар реплика. Негизи сызыктар бар болчу. Анан унааны боеш керек болуп калды. Боегондон кийин реплика сызыктарын чаптап койдум. Арткы терезеде толтура желектер бар экен. Ооба, булардын баардыгын бул саякатта кыдырып келдим. Германия, Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Хорватия, Босния, Монтенегро, Сербия, Болгария, Греция, Турция, Грузия, Орусия, Казакстан, Өзбекстан. Тилекке каршы унааны жууп жатканда Тажикстан желеги учуп кетти. Ал эми кийинкиси Кыргызстан. Кийинки суроо, Германияда элдер ушул эски BMW-лерди дагы эле айдап жүрүшөбү? Ооба, албетте. Мен бул унааны орус тилинде айткандай удачно сатып алдым. Анткени мен алган кезде бул өтө деле классика болуп эсептелген эмес Германияда. Азыр болсо накта классика болуп калды. Негизи эле Германияда классика унааларын жактырган элдер көп. Мындан тышкары дагы башка маркасындагы унааларды жактырышат. Булардын баасы Германияда канча?
орточо баасы анан эң арзаны канча болуп калат? Эң кымбаты өйдө кете берет окшойт, ооба, негизи мындай унаалар үчүн максимум деген нерсе жок. Менин оюмча булардын баасы кыймылдаткычына жараша арзан же кымбат болот. Саякатты баштаганга чейин камсыздандыруу компаниясы бул 34-түн баасын баалап берди. Баалаганда дээрлик $6,000 дешти. Негизи мындай жакшы абалындагы 34-тү 3-4 миң еврого сатып алып, кичине вложение кылып туруп айда берсеңер болот. Начар абалындагы 34-төр $1-2 башталат. Ал эми жакшы сунуштар $25-30 миң чейин барышы мүмкүн. Ооба, баасы моторуна жараша алат. M20 B20 негизи эң арзаны, бирок баардыгы V8 айдагысы келет. Албетте алардын баасы кымбатыраак болот. Мынакей, сага бааларын азыр бир көрсөтүп берейин. BMW 5-серия. Бул баса биздин мобилдик колдонмобуз. Соң көрүнөт экен. Рахмат. Жылдарын тандап коелу эми. Мынакей азыркы учурда эң кымбаты $17 миң турат экен. Кымбат экен, Эң арзаны болсо $2,300. Жашоодо көп нерсени көргөн окшойт. Негизи Кыргызстанда E34-төр көп экен. Белгилүү унаа окшойт. Ооба, аябай белгилүү, айрыкча жаштар жактырат. 34-төн тышкары дагы башка BMW'лерди жактырасыңбы? Албетте, негизи эле BMW-лер жагат мага. Менин оюмча эң кооз BMW бул BMW 507. Ал мындай өтө сейрек, классикалык BMW. Башында ал өтө кымбат болуп аз эле сатылды. Азыр эми аябай сейрек унаа. Андан тышкары албетте E30 аябай кооз унаа. Алар негизи E34-төн эртерээк классика болуп калган. Кыскасы, мага эскилер жагат. Жаңалар деле жакшы, бирок эскилер көбүрөөк жагат. Мага 80-жылдардын аягында жана 2000-жылдардын башында чыккан BMW'лер жагат. Мисалы, E38, E39, E53. Жеке менин оюмча ошолор эң кооз BMW'лер. Ооба, туура. Алар негизи өтө бышык, эч качан бузулбайт. Мен жакшы бир досум E38 айдайт. 740 IL, чыныгы кеме деп койсо болот. Аябай кооз. Тышынан да, ичинен да өтө сонун жасалган. Үстүндөгү тентти көрдүм. Саякаттап жүргөндө тентте уктаган жагабы же мейманкалардабы? Негизи тентте уктайм. Анан мисалы отелдерге караганда тенттин ичинде катуураак уктайм. Бирок шамал уруп баштаса, анда маселе болуп калат. Шамал урса эч укта албайбыз учурда. Ошондуктан бир шамал жок жерден токтоп уктаганда анда өтө сонун болот. Ичинде матрас бар, өтө ыңгайлуу, анан ичи да кенен. Тентти канчага сатып алдың? Быйыл сатып алгам 800 еврого. Жаңылар 1400 евро. Ошол негизи тентте уктаганы отелдерге караганда арзаныраак. Тент жөнүндө көбүрөөк айтып берчи бизге. Ооба, албетте. Бул өтө жакшы жеңил тент. Салмагы 45 кг. Демек эң жеңил тенттердин бири. Бул өтө чоң деле эмес. Туурасы дээрлик 1 метр 30 сантиметр. 2 киши атат. Анан аэродинамикалык каршылыгы да жакшы. Кыргызстан кандай экен? Кыргызстан өтө сонун. Негизи Кыргызстанга мен экинчи жолу келдим. Биринчи жолу велосипед менен 11 жыл мурун келгем. Анан ошол саякат мен үчүн бул саякатка мотивация болду. Мага бул жактын табияты аябай жагат. Тоолор, аттар, боз үйлөр, баардыгы кооз. Көпчүлүк элдер Кыргызстанды Швейцарияга окшош дешет. Кичинекей, тоолуу, анан аябай кооз. Көбүрөөк европалык туристтер бул өлкө жөнүндө билсе жакшы болмок деп ойлойм. Көбүнчөсү Европага же Америкага барышат. Негизи алардын барам деген өлкө тизмесинде Кыргызстан жогору жерде турбайт. Бирок эң кызыктуу бара турган өлкөлөрдүн тизмесинде жогоруда болушу керек деп ойлойм. Негизи быйыл унаа менен саякаттап жүргөн туристтер көп экен Кыргызстанда. Таиландтан туристтерди көрдүм. Toyota Fortuner менен саякаттап жүрүшөт. Албетте Европадан келген туристтерди да көрдүм. Анан Кытайдан да көп туристтер келип башташты. Бишкекте жана жалпы Кыргызстанда жолдор кандай экен? Мен айткандай эле Памир трассасынан өтүп, Тажикстанды кыдырып келдим. Анан силердин жолдоруңар башка өлкөлөр менен салыштырганда аябай сонун экен. Айрыкча коңшу өлкөлөр менен салыштырганда Кыргызстан жакшы өнүгүп жатат окшойт. Кыргызстанда айдап көрдүм. Европа менен салыштырганда кандай айырмалары бар? Кыргызстанда көңүл буруп айдаш керек. Жалпысынан коопсуз. Европада, айрыкча Германияда бир гана жол эрежелерин сактап, солго оңго карабай эле айдай берсеңер болот. Биякта антип айдаганы сунуштабайм. Негизи Германиядагы автобандары жагат мага. Автобандарда негизи катуу айдашат да. Анан жол кырсыктар жөнүндө эч укпайм, эч көрбөйм. Бул эмнеге ушундай?
жаңылыктар кандай кесепеттер чыкпайбы? Же немистер жол эрежелерин катуу сактайбы? Албетте жол кырсыктары болот. Анан жаңылыктарга да чыгат. Бирок бул жерге чейин жетпейт жаңылыктар. Бирок туура, жол кырсыктары аз эле. Анан көбүнчөсү катуу ылдамдыктан жаралган эмес. Көбүнчөсү айдоочу чарчап кеткен үчүн же телефонго алаксып кеткен үчүн. Ошондуктан жол кырсыктары болот, бирок көбүнчөсү ылдамдыктан эмес. Кыргызстандан кийин Казакстанга барам. Ушул саякатта Казакстандан өткөм. Эми кайра ошол жерге барам. Алматы деген шаарга токтойм. Ал жерден дагы унаа сүйүүчүлөр менен жолугам. Анткени Алматыда BMW сүйүүчүлөр дагы көп экен. Мага Алматыдан аябай көп адамдар жазышты. Алматыга кел деп. Андан кийин Астанага барам. Астананы кыдырып Орусияга барам. Анан Европаны көздөй кайра кетем. Борбордук Азияда саякаттап жүргөндө ГАИ менен кыйынчылыктар болдубу? Сени токтотуштубу? Ооба, кээде токтотушат мени. Бирок жөн эле документтерди текшерип койгону токтотушту окшойт. Эч кандай чоң маселелер болгон эмес. Мисалы, Тажикстанда мени ГАИ токтотуп, үйүнө бир чыны чай ичкен чакырды. Эч ким взятка сураган эмес. Ошондуктан көп деле маселе жаралган эмес. Бирок бул унаа өтө сонун дипломат экен. Анткени муну менен саякаттаганда баарына жагып, баардыгы баа беришет экен. Эгерде дагы ушундай дүйнөлүк саякатка чыга турган болсоң, Е34 менен кайра чыгасыңбы? Менин оюмча 34 өтө сонун. Көпчүлүк туристтер килтеген оор жиптерди айдашат экен. Анан мындай караганда алар көбүрөөк кыйынчылыктар менен кездешет экен. Демек, жол тандабастын ордуна жөнөкөй жеңил унаа алып, саякатка чыксаң деле көп деле кыйынчылыктар болбойт. Мындан тышкары жеңил унааны оңдогону оңоюраак болот. Үйлөнгөнсүңбү? Же сүйлөшкөн кызың барбы? Ооба, үйлөнгөнмүн. Жубайым Берлинде, Грузия, Орусия, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүн кыдырганбыз. Бирок мага окшоп ал жумушун таштап кеткен жок. Ошондуктан кайра Германияга учуп барды. Үйдө күтүп жатат мени. Эмнеге Борбор Азияны кыдырам дедиң? Жакшы суроо экен. Мен айтып кеткендей эле 11 жыл мурун бул жерге келгем. Велосипед менен Туркияны, Иран, Туркменистан, Өзбекистан, Тажикстан, Кыргызстанды кыдырып келгем. Ошол учурда Кыргызстан өтө жагып калган. Элдер да жакшы. Көп жылдан бери кайра келип кетейин деп жүргөм. Анан жумуштан чыгып кеткенде саякаттаганга мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Негизи бул өтө узак саякат. Бир айдын ичинде бүт кыдыра албайсың. Саякатта ар кандай кыйынчылыктар менен кездешкенде токтобой кете бергенге кантип өзүңө мотивация бересиң? Биринчиден көп деле кыйынчылыктар болгон жок. Бул унаа өтө бышык экен. Эң кыйын нерсе бул документтер. Орусияга виза жок болгондуктан виза центриге барып документтерди тапшырыш керек болуп калды. Негизи Памир тоолору мага дайыма мотивация берген. Анан өзүм да айдаганда эч чарчаган эмесмин. Тескеринче, мага айдаганда өтө жакты. Мага көп деле мотивация кереги жок. Күнүгө ойгонуп, жолго чыксам эле бактылуу болом. Биздин интервьюга келген үчүн ыраазычылык билдирем. Сен үчүн кичинекей белектерди даярдап койдук. Мынакей, бул жерде биздин улуттук кийимдерибиз. Бул баш кийим, аты калпак. Бул биздин өтө маанилүү баш кийимибиз. Сонун экен. Туристтерге, маанилүү меймандарга ушул баш кийимди кийгизебиз. Кел кийип көрөйүн. Өтө сонун отурду окшойт. Муну болсо Германияда кичине салкындап кетсе, кийип алсаң болот. Кийип көрөсүңбү? Албетте, чоң рахмат. Жакшы отурду окшойт. Германияга кайра барсаң үйгө коюп койсоң болот. Же тышка чыкканда да кийип алсаң болот. Кыргызстанды эстеп турасың эми. Бул биздин компаниябыздан баш кийим. Дагы бир жолу Кыргызстанга кош келипсиң. Жакшы эс алып кет. Германияга кайра барсаң, Кыргызстан кандай сонун экен неместерге айтып тур эми. Албетте ошентип айтам. 11 жыл мурун келип кеткенде да айткам. Эми азыр деле айта берем. Чоң рахмат.